Саламатсыңар балдар. Ноокат районуна караштуу Төрөбай Бекиев атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабият мугалими Тургунбаева Максуда Момуновна. Сабактын темасы алфавит. Маанайыңар жакшыбы? Анда эмесе балдар, сабакты баштаардын алдында алтын эрежеге көңүлүбүздү бурабыз. Колубузду тез-тезден самындап жууп турабыз. Үйдөн чыкпайбыз. Онлайн сабактарга активдүү катышабыз. Тапшырмаларды өз убагында аткарабыз балдар. Азаматсыңар. Чыңгыз Айтматовдун керези менен сабакты баштаймын. О пенделер, көзүң ачып карачы, алыс эмес тал бешиктен, жер бешиктин арасы. Көз ирмемде мындай кыска өмүрдө, бири-бириңе ачык болуп карачы. 7 санынын керемети. 7 ата, 7 түз. Жуманын 7 күнү, дүйшөмбү, шейшемби, шаршемби, бейшемби, жума, ишемби, жекшемби балдар. 7 нота. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. 7 область. Көрдүңөр балдар? Алфавит тамгалардын белгилүү тартипке салынган ирети. Тыбыш сөздөгү кулакка угулган айрым-айрым үндөр. Тамга тыбыштарды белгилөө үчүн кабыл алынган шарттуу белги. Кыргыз жазуусу, байыркы кыргыз жазуусу. Алфавит ың, о, ү кыргыз тамгалары. Ал эми окшоштуктарга кезек келди. Аны биз аналогия деп атайбыз. Ал аналогиябыз, окшоштуктарыбыз алфавитке байланыштуу болсун балдар. Бүгүнкү темабызга. Алфавит я энелик жуп. А апта ишемби. Б жыл декабрь. Кана балдар? Ойлонобуз. Алфавит я. Туура жооп кайсы? Анда туура жооп жыл декабрь. Аягы алфавит тамганын аягы я болсо, жылдын акыркы аягы декабрь менен бүтөт. Апта жума эмне болот экен? Ишемби менен бүтпөйт экен, жекшемби экен балдар. Азаматсыңар. Анда мен бир топ сөздөрдү айтамын. Канча тамга, канча тыбыш бар экенин айта баштайсыңар. Баалоо. Ойлонобуз. 6 тамга, 4 тыбыш балдар. Суук. Ойлонобуз. 4 тамга, 3 тыбыш. Азаматсыңар балдар. Кезек макалдарда. Мен сүрөттөрдү көрсөтө баштаймын. Силер макалдарды табасыңар. Кыз, ат, суу, тоо, суу. Азаматсыңар. Бир топ макалдарды эстеп алдык. Эми кезек табышмактуу тапшырмада. Алфавиттеги тамгалардын жайгашкан орду боюнча сандарды кууп окусаңар, бир сөз чыгат. Аны сөзсүз аткаргыла. 24, 11, 5, 18, 2, 17, 13. Кана балдар, алфавит боюнча издейбиз. Анда үйдө бол деген сөз экен. Азаматсыңар, алтындарым, ар дайым үйдө болгула. Бүгүн сабагыбыз акырына келип баратат. Мен бүгүн сабакта үйрөндүм, кызыктуу болду, оор болду, баарынан мага жакканы. Ушул 4 суроого жооп берип, менин өздүк баракчама жөнөтүп коесуңар. Анда балдар, интернетти максатсыз ачпаган балдар болгула, улууларды кичүүсүн таптаган балдар болгула, кичүүлөрү үмүттү актаган балдар болгула.
ата журтту атуулдар, сатпаган балдар болгула. Мекенди карек сыяктуу сактаган балдар болгула. Бүткүл дүйнө суктансын, сыймыктуу балдар болгула. Азаматсыңар. Андемесе көрүшкөнчө саламатта калгыла менин алтындарым.